Ассаламу алейкум кыздар, баарыңыздарга кутмандуу күн. Менин каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн айран жана сөтсүз, жумшак, тоюмдуу, берекелүү кекстин рецепти менен бөлүшөмүн. Анда эмесе кеттик. Бизге эң алгач эритилген сливочный масло жана сахар. Экөөнү жакшылап эригенге чейин аралаштырабыз. Биздин сахар эриш керек. Сахар эрип бүткөндөн кийин 3 жумуртканы кошуп, кайрадан чайып аралаштырганды улантабыз. Биздин масса даяр болуп бүткөндөн кийин электен өткөн унга сөзсүз түрдө унубуз электен өтүш керек. 1 чайный ложканын жарымынан соданы кошуп аралаштырып, биздин суюк массабызга ундан аз-аздан салып аралаштырып алабыз. Эгерде бардыгын салып койсоңуздар, анда сиздерге аралаштырганга бир аз оорчулук жаратат. Описанияга болсо бардык керектүү азыктарды түшүнүктүү кылып ирети менен жазып коёмун. Ошол жерден карап жасай берсеңиздер болот. Кекс бышырып жатканда өзгөчө көңүл бурчу нерсе бул камырында. Эгерде сиздердин камырыңыздар суюк болуп калган болсо, анда кекс жакшы көтөрүлбөйт. Кекстин жакшы көтөрүлүп бышышы үчүн сиздер камырыңыздар коюу абалда болуш керек. Мына биздин кекстин камыры ушундай абалдагы коюу болот. Кекстин бетине ушундай жер жаңактан себелеп койсоңуздар, даамына даам кошуп, аябай даамдуу болуп чыгат. Эгерде видеону аягына чейин көргөн болсоңуз, баарыңыздарга ушул кексти жасап көрүүнү сунуштаймын. Кыштын ызгар соогунда ак дасторкондун үстүндө ысык чай менен таттуу кекстерди жакындарыңыздарга жасап берсеңиздер, аябай жагымдуу жана сиздерге ыраазы болот деген ойдомун. Алдын ала кызытылган духовкада 180 градуста 35-40 мүнөт аралыгында бышырып аласыздар. Эгерде каналыма жаңыдан келген болсоңуз, каналыма катталып, лайктан басып, коңгурочону басканды унутпаңыздар. Жана мени менен чогуу болгонуңуздар үчүн чоң ыраазычылыгымды билдиремин. Эмки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.